өзүмчө ойлоном да, адам кайсыл учурда бактылуу болот депчи. Мен өзүмдү бактылуу сезем деп айтам, себеби адам өзүнүн жакшы көргөн нерсе менен алек болуш керек биринчиден. Ошол убактысын ошо өзүнүн эң жакшы көргөн нерсе менен алек болсо, анан ошол алек болгон нерсеси менен көпчүлүк убактын өткөзсө, андан дагы сырткары ошол жакшы көргөн нерсеси менен алек болсо, башкалар ошону баалап, керек болсо ошону дагы маяна дейбизби, тыйынын берсе да, ошондо бактылуу болот окшойт, баардыгы төп келишип. Мисалы үчүн кээ бир адамдар өзү жакшы көргөн нерсеси бир, анан башка жумуш менен алек болуп, мен моуну каалайт элем деп калгандар бар да, тилекке каршы. Ошон үчүн мен өзүмчө эмнеден ырахат алам? Адамдар менен баарлашып, аларга сабак өтүп, ошол менин студенттерим көзү жайнап, агайдан бир нерсе үйрөндүк десе, аларга ошо мен өзүмчө жаш баладай сүйүнүп алам да. Ал эми кичинекейимден карап көрсөм, мен дагы ушу жаш балдардай эле ойлонуп, өспүрүмдөрдө учурумда мен дагы балким ошо Советтер Союзунун идеологиясы кичинемден органда иштесем, эми органда иштеген жигиттер деле кыздар жакшы иштеп атышат. Бирок мен өзүм бир аз мындай чыгармачыл адам экенмин. Мындай органда ал жакта тартип бар, убакты менен баардык нерсени жасайт да. Ошондо мен өзүмдүн кулк мүнөзүмдү карасам, көбүрөөк мындай чыгармачыл ишке жакыныраак экем да. Кийин ушул эмени мугалимчилик кесип тандап, чет өлкөдөн окуп, магистратураны аяктадым чет өлкөдө, кийин Канададан докторантураны аяктадым. Анан кайра келип туруп, кээ бирлер айтып калат. Канадада 4,5 жыл окуган экенсиз, ушул жакта эле кала бербейт белеңиз, мүмкүнчүлүгүңүз бар экен дейт да. Менде бир жоопкерчилик да болгон да. Ошол менин ордумда башка кыргызстандык, башка бирөө болгондо, ал адам эмне кылат эле дегенче. Балким ошол жакта өзүңдү гана ойлоп кала берсең болот. Ошо Канада деген өнүккөн мамлекетте. Бирок бул жака келсең, сенден бир нерсе үйрөнөм деген биздин жаштар бар да. Ошон үчүн дагы мындай жоопкерчилик ошол эле учурда өзүңдү мындай, бул балким баардыгы чогуу жүрөт окшойт. Жоопкерчилик болуп туруп башка бирөөлөргө кичине пайдаң тийсе, демек ошондон дагы өзүнчө куштарланасың да. Менимче ушундай деп айтам.